Демек шариатта өкүм бул милдеттүү түрдө аял киши жабыныш керек. Эмне үчүн жабыныш керек деп суроо. Эмне үчүн мен өзүмдүн укугум дешер мүмкүн да, кээ бирлер мисалы мен каалагандай жүрөм. О, пожалуйста. Каалагандай жүрө бергиле. Эч ким тыйбайт, чын айтам. Мисалы мен да айта алмайм. Мисалы көчөдө кетип баратат бирөө. Жолго кетип барат. Эмне жол салбай атасың деп айта албайм. Не имею права. Мен болгон эскерте алам. Ар бир адам жашоосу бөлөк, тагдырың бөлөк. Эгер ушуну кабыл алган болсоң, тагдырыңды өзгөрттүң, жакшы башкача кеттиң. Эми кара, жана башта айткандай, баарыбыз тең өлөбүз. Эми өлгөндөн кийин биз ишенимизде, исламдагы ишенимде эки нерсе бар: тозок анан бей. Кааласаң жылаңаш жүр көчөдө. Анын үчүн жайы бар. Кааласаң жабынып жүр, анын үчүн жайы бар. Демек, өзүңдүн тагдырың өзүң колуңда айта албайм мен. Болгон нерсе сен канча амалды кылган болсоң, кайсында жашаган болсоң, сен ошого эле баратасың деген сөз болот да.